Söz кезегі депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич, сізде. Рахмат, урматтуу Зайырбек Жолчевич, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Негизи Кыргызстан дин тутуу эркиндиги боюнча дайыма азыркыдай гумандуу, күчкө, зомбулукка эмес, акылга, диалогко таянган саясатыбызды улантышыбыз керек. Мына кошуна өлкөлөргө окшоп, биз жанагындай сакалына, окуган намазына чейин киришпей, тескерисинче мындай дин тутуу эркиндигин берген саясат болуп, биз алардан үлгү албай, аларга менимче үлгү боло турган мамлекетпиз ушул жагынан алганда. Бул жакта дагы сөзсүз эркиндик, пикир алышуу болуш керек деп ойлойм. Мен айтайын дегеним башка азыр. Мына жакында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси бул эми расмий өкүл биздин. Өкмөттүн мындай расмий өкүлү Туркияда. 5 миллион доллар акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз имам фондуна ушул имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Ушул жагы кандай дейм да, биз мына Кыргызстан, кыргыз өкмөтү жол курууга, энергетикага, суу чарбасына, башка-башкага алып атып, 4,5 миллиардтан ашты карызыбыз. Бул эми жардам сурап атат. Ушул биз өзүбүзчө эгемендүү, өзүбүздүн бир салттуу баалуулуктарыбыз бар, улуттук баалуулуктарыбыз бар мамлекетпиз, көз карандысыз. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле. Элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан? Ушул динге, окутууга, ошо эмне кандай каражат кетет дейм да мен мисалы. Экономикага, башка маселеде иштешибиз керек, бирок ушундай маселеде элчилерибиздин бул кандай мындай ушинтип каражат сураганы нормалдуу көрүнүшпү, же бул силердин пикир кандай негизи? Бул мамлекеттин позициясы барбы ушул боюнча? Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, сиз абдан туура белгиледиңиз. Кыргызстанда дин саясаты боюнча бизде мыйзамдарыбыз да либералдуу. Биз дал ошол өзүбүздүн концепциябызда да көрсөтүлгөндөй эле окутуу, элдин сабаттуулугун көтөрүү аркылуу ошол ар кандай терс диний агымдарга бөгөт коебуз деген багытта иштеп атабыз. Бул боюнча көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп атат. Ал эми диний чөйрө дегенде бул өзгөчө билесиздер, бизде 70 жыл бою Совет доорунда бул багытта тажрыйбабыз болгон эмес. Бүгүн дал ошол имамдардын билим деңгээлин, дин ишмерлеринин билим деңгээлин канчалык жогору көтөрсөк, аларды окутууларды улантсак, элге мына ошол дин аалымдарыбыз туура диний багытта тарбиялык иштер жүргүзсө, жакшы багыттар болот деп ойлойбуз. Буга чейин билесиздер, Туркия тараптан дагы иман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Мен сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Менимче бир аз массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Түркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек. Рахмат.